аттылайт. Көлдөй болуп жата берет. Көлдүн элин сатып алгам. Көлдүн элин сатып алса болот деп илгертен бери айтылып келатабыз биз. Жаман болчу. Эми бизди уран ойготпосо билбейм, анда уктап эле калсыбыз, көлгө чөгүлүп уктап калышыбыз керек. Ошол затка бөлдүрүбүз. Келечегибиз алдыда жаштар үчүн деп биз мындай Макем Маратка окшогон ак чачтар чыгып атпайбызбы? Биз бир тийсе да бизге тийсин. Жаштарыбыз ушул тукум курасын, кыргыздын тукумун уласын деп. Эгер урандашчы болсо кырылган атпайбызбы? Анда ошол ысык көлүбүз деген тубастак хранилищеге айланган атат да. Тегерегибизде кен байлыктын баарын казып туруп, биз керек болсо Енисейден барып, бие сабайлы, элик саап, чукча туугандарыбыздын жанына барып жасап калабыз келечекте. Ошону ойлонолу, айланай кыргыз элим. Ойгонгула, уран ойготпосо анда башканы эчтеке ойготпойт. Кайда айдатам, өзүм билем. Акчасын төлөгөндөн кийин алар айдашы керек. Ал Кызыл Транстын шопурлары коркуп атат бу кызыл шапкелерден. Кызыл шапке деп эми ал жаман сөз эмес. Кызыл шапке деп эле айта берейин. Милиция деп эле коеюн. Милиция элди коргойт да. Кызыл шапкелер ушундай элине эме кылып атканына таң калышты да. Ушундай буттосулар болуп атат. Анан мейли эртең Ала Тоо аянтында чоң тынчтык чогулуш болот. Ал жерди да өткөрткөнгө тыюу салып ар кандай буттосуларды кылып атат, бирок болот. Биз ушулар түнү менен болсо дагы жөө ошол жака барганга аракет кылабыз. Эртең саат 10го жеткенге, себеби биз дамбанын үстү менен тоолорду аралап барабыз да, жолду бизге уруксат бербей атат. Анан машинеси барлар машине менен барса болот. Машинеңерди дагы машинеңерге эме кылган жок.